Булар эт сүт багытында болгондон кийин, мисалы мына жаткан парода Кыргызстанга жаңы эле келди десек. Облустун алыскы райондоруна кирген Ала Бука району мал багууга ылайыктуу аймак. Райондо мал чарбачылыгы менен алектенген жарандар акыркы убакта санга эмес сапатка маани беришүүдө. Алардын бири Эркинбек Жуманов. Булардын артыкчылык жерлери көп экен да. Мисал булар биздин мисал жайдары уйларыбыз средний 5 литр, 7 литр, 10-15ге чейин сүт берсе, булардыкы уже артыкчылык жери 35-40 литрге чейин. Сүттүн майлуулугу жогору. И кийин булардын эт бериш жагы, мясной выходтун чыгышы булардыкы 65%га чейин, даже 68-тери деле бар экен буну. Фермердин короосундагы бул бука Германиянын Симментал тукумундагы жергиликтүү Алатоо пародосундагы малды аргындаштыруу жолу менен алынган. Башка жайдар букаларга салыштырмалуу салмагы оор келип, мындан 500 килограммга чейин эт алууга болот. Пароданын саны 5000теден өтсө, официальный парода деп туруп, буну дүйнөгө жарыя кылыш мүмкүн. Кыргызстан буну официальный парода деп туруп, жарыя кылыш мүмкүн. Жарыя бериш мүмкүн да, мисалы бизде мына Кыргызстанда мындай парода чыкты деп туруп. Бир жакшы жери плюсовый жагы көлөмү чоң болот да. Азыркы мезгилде аталарына салыштырганда, атасы ушу жашында мисал 500 килограмм болсо, бу азыр атасынан 100-150 килограмм салмак оор кылат да. Эми гибрид нерсе чоң болот да өзү. Фермерлер учурда малды тоют менен камсыз кылууда сило сыкмасын өтүшүүдө. Бул чыктуу тоют малды бат семиртип, анын салмак таштоосуна жол бербейт. Эркинбек мырза дагы тоюттун бул түрү мал чарбасына эң керектүү жана пайдалуу азык экенин белгилейт. Эми азыр жылдан жылга мынагу биздин райондо, айылда буга кызыгуучулардын саны көбөйүп кетатат. Эми Кудай кааласа, мал чарбасына эң жакшы, эң пайдалуу азыктардан бирөө. Бу ат кормага деле кете берет, сүткө деле кете берет да бу. Будан мындайчасын айтканда мушкор чыкпайт. Бу мисал жүгөрүнү биз азыркы мурдагы ыкма менен мал бага турган болсок, жүгөрүнү сотолой тартканыбызда 25%га мал ашкылат. Данды тартканыбызда 45%га ашкылат. Силосту уже 70%га ашкылат. Асыл тукум багытындагы уйлар кирешеке кыйла оң жагына таасир берет. Анткени асыл тукум малдын тоютуна болгон сарптоолор жөнөкөй тукумдагы малдардыкындай эле сарпталып, жана чыгымы аз болот дешет фермерлер. Дөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Бука району.